Assalamu alaikum rahmatullohi ва баракатуху. Жалпы мусулман журтчулугу, кыргыз калкым, бейиштин төрүндөй жерде өмүр кечирип жашап аткан баардык мусулман боордошторун Кудай Таалам эки дүйнө жакшылыгын берген болсун. Ушул күндөр Кудай Таалам кадырын көтөргөн, касиетке мол болгон амалдар көп эселенип жазыла турган, адам баласына сооп мүмкүнчүлүгү кеңири берилген улуу күндөрдүн бири. Имам Бухари алып келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: "Ма мин айямин ал-амалус салиху фиха ахаббу илаллахи мин хазихил айям." Ошол Кудай Таалам жараткан күндөрдүн ичинен амалдар, жакшы иштер, берекелүү, баягындай кайрымдуу, сооптуу иштер Кудай Таалага сүйкүмдүү болгон мындан да бөлөк башка күндөр жок дейт. Зулхиджа айы бул берекеге, бакытка балкыган, мол болгон айлардын бири. Өзгөчө алгачкы 10 күнү. Мынакей биз Зулхиджанын 4-күнүндө турабыз. Курбан айтка да аз эле убакыт калды. Андай болсо бул күндөрдү ар бирибиз канемет деп билип, убактыбызды текке бошко кетирбестен жакшы иштерге, жакшы амалдарга толтуруп алышыбыз керек болот. Жогорку хадистен бизге маалым болуп атат, жакшы амалдар деп. Жакшы амалдар азыркы тапта кандай нерселерди санасак болот? Аалымдарыбыз, устаздарыбыз 5 нерсеге келип такашат. Биринчиси бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көбүрөөк салам салават айтуу. Кечеки сабагыбызда биз ошол Абдулла Сиражуддин Ал-Хусейни устазыбыздын салават туурасындагы китебинен салават айтуунун пайдалары 20 пайдасы болгон. Кече биз 5 пайдасын эскердик. Азыр эми буюрса калган 15 пайдасын эскерүүгө аракет кылабыз. Демек 5 амалды аткарышыбыз керек бул күндөрдө. Биринчи нерсе көп салават айтуу, ал эми экинчиси көп нафил орозо кармоо күндүзгү күнү. Ал эми үчүнчү амал болсо нафил намаздарга көп маани берүү. Күндүзгү бош убакыттарда, жумуштан бошогонуңузда, колуңуз бош болгондо, кечкисин тахажжуд түнкү намаздарын окууга, Кудай Тааладан эли жерибизге, дүйнөгө тынчтык сурап, өлкөбүздүн өнүгүп өсүшүн, ынтымакта болууну, ыйманыбыз салмактуу болуп, кулк мүнөзүбүздүн оңдолуусун, үй бүлөлүк бакыттан баштап дүйнөлүк деңгээлге чейинки бакытты Кудай Тааладан сурап өтүнүп жалбарышыбыз керек болот. Демек, салават көп айтуу, кошумча нафил орозолорду, нафил намаздарды, анан кайыр садака, зекет чыгаруу. Мүмкүнчүлүгү бар адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген калың катмардын жакыр адамдарына, муктаж адамдарга кол сунуп, ушундай оор кырдаалдарда, мына кырсык, апаат болгон жерлер болуп атат. Ал жерлердин набыт кеткен адамдардын үй бүлөсүнө, ата-энесине, жакындарына учурдан пайдаланып көңүл айтабыз. Ошондой адамдарга көмөк менен жардам берип, кол сунуп, жакшынакай өзүбүздүн ынтымагыбызды, ырашкерлигибизди айгинелеп көрсөтүшүбүз керек болот. Ошол кайыр садака чыгаруу. Акыркы 5-чи азитектүү амалдардын бири илим билим алуу. Илим билим эң көч башында шарият илимдер, анан коомго керектүү деп эсептелген пайдалуу илимдер. Коомдун керегин чечип берген, коом кыйналган учурда аларды жеңил жол менен чыгарып кете турган илим билимдин баардыгы Кудайымдын астында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осуяттарында бул пайдалуу илим деп айтылган. Ошол себептен ар бир дуабызда, тилегибизде Кудай Тааладан пайдалуу илим берүүсүнө, аны менен кошо жакшы амалдарды кылууга, ар кандай оору сыркоодон алыс болууга, үй бүлөлүк бакытты тилеп Кудай Таалага көп-көп жалбарышыбыз керек. Азыр сөздүн кезегин ошол Абдулла Сиражуддин Ал-Хусейни устазыбыздын, чоң ата устазыбыздын салават айтуунун пайдасы. Көп-көп салават айтышыбыз керек. Ошол 6-чы пайдасынан баштасак, буга чейин бирден 5ке чейинки пайдасыны мурдагы сабакта, мурдагы эфирден көрө аласыздар. 6-чы салаваттын пайдасы айтып атат устаз: "Анна салата аля набий саллаллаху алейхи ва саллям хия сабабун азимун фил бараати минан нифақи вал бараати минан нар." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көбүрөөк салам салаваттарды айтуу адам баласына алмыстактан бери чоң душмандыкты жаратып келген. Бейишке кирүүдөн акыретте бул дүйнөдө адам катары, адамгерчиликтүү сыпаттардын эгеси болуп, ак жүздүү, ыйманы салмактуу болуудан тыйып турган эки чоң кас душманы бар. Ошол нерседен кутулууга, ошол нерселерден кол жууп алыс болууга бул салават алып келет дейт. Биринчиси кайсы? Эки жүздүүлүктөн кутулууга өбөлгө түзүп берет дейт салават. Эки жүздүүлүк бул жаман нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга
сахабалары, доордош адамдары келип суранган. Момун адам уурдап коюшу мүмкүнбү дейт. Ооба, напсисине алданып, терс жолго бурулуп уурдап коюшу мүмкүн, башка ишти кылып коюшу мүмкүн. Бирок эки нерсени аткарбайт момун адам: алдамчылык менен жүзү каралык, эки жүздүүлүккө батын албайт, анын ыйманы ага мүмкүнчүлүк бербейт дейт. Бирок тилекке каршы кыяматка жакындап, ыйманыбыз суздашып, бул эки жүздүүлүк көбөйүп кетти да. Ошол себептен бул эки жүздүүлүктөн жападан жалгыз эң таасирдүү кутулта турган нерсе адам баласы эртели кеч, жок дегенде же болбосо ар бир намаздан кийин бош убактысында тилин зикир менен нымдаштырып, ошол зикирлердин көч башында адамзаттын, жалпы бул ааламдын мырзасы, төрөсү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көптөгөн салаваттарды айтуу, мына бул хадисте келгендей, эки жүздүүлүктөн куткарат деп атат. Ал эми экинчи нерсе, акыретте тозок азабынан, тозок отунан куткарат дейт. Эгер салаваттын маанисин билип, жүрөктөн кайталап айта турган болсо. Мунун далили барбы? Бар. Мынакей бул хадисти имам Хафиз Мунзири, имам Табарани Муъжамус Сагирдап келген, далилге жарай турган хадис. Азирет Анас, ал кишиден Аллах ыраазы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төмөнкү сөзүн бизге айтып жеткирип атат. Ман салла алейя салатан вахидатан саллаллаху биха ашрун. Кайсы бир пенде мага бир салават айтса дейт, Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берип атат. Кимде ким мага бир салават жүрөгүнөн айтса, Аллах Таалага 10 жолу салават айтат дейт. Биздин салават айтуубуз белгилүү. Саллаллаху алейхи вассалам же намаздага жана ташаххудта аттахияттан кийин айтабыз го. Аллахумма салли аля Мухаммад деп акырына чейин. Же ошондой формада айтар, кайсыл формада болбосун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айта турган болсок, ал белгилүү. Бирок Аллах Таала бизге салават айтат дегеничи, Кудайымдын бизге болгон салават, анын мээрими, берекеси, жашоонун береке пайызы, үй бүлөлүк бакыт, мамлекеттик деңгээлдеги бакыт, дүйнө жүзүндөгү чоң масштабтуу түрдөгү бакытты алайды Кудайым жаатырып берет деген сөз. Ишиңиз оңунан чыгат, ыйманыңыз бакубат күчтүү болот, карыздардан кутула аласыз деген сыяктуу. Хадистин уландысы, ал эми кимде ким мага 10 жолу салават айтса, Аллах Таала ал адамга 100 салават айтат деди. 100 салават, Аллах Тааланын бизге салават айтуусун түшүндүк, Ал эми кимде ким мага 100 салават айта турган болсо, Аллах Таала ал адамды эки чоң нерседен куткарат, кутултат дейт. Биринчиси эки жүздүүлүктөн, ал эми экинчиси тозак азабынан. Эмне үчүн эки жүздүүлүк бул жерде көзгө басылып, баягындай этибарга алынып атат десе, эки жүздүүлүк, Кудай сактасын, эки жүздүү адамдар, ыйманы да жок, ошо менен биргеликте мунафык эки жүздүү боло турган болсо, бул жөнөкөй капырларга караганда, кайыр диндерге караганда тозоктун эң ылдыйкы даражасында болуп калат дейт. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дооруна көз чаптыра билсек, сиро деп коет өмүр таржымалына. Канча деген адамдардын ичинде мунафык эки жүздүү адамдар бар эле. Сыртынан Азирети асыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, бирок аркасынан көшүп, сатып, душманчылык кылып, мындай бир тараптуу орунду көрсөтүшкөн эмес да. Кур'ан-ы Каримде, сүннөттөрдө мындай адамдардын акыбалы тозокто, кыяматта аябай жаман болуп калат дейт. Эми Кудайым андай жамандыктан баарыбызды куткарган болсун. Экинчиси, 100 салават айта турган болсо, Кудай Таала ал инсанды тозок отунан куткарат дейт. Ва асканахуллаху яумал кыямати ма'аш шухада, кыяматта ал адамдын зоболосу, кадыр баркы, бет бедели бийик болуп, шейит кеткен адамдар менен бирге бийик даражада жашап, өмүрлөрү куунак өтөт дейт. Бул адам баласы үчүн эң чоң пайда, эң чоң жетишкендик ушул болот. Анткени бул эми хадисти устазыбыз Шейх Абдулла Сыражутдин түшүндүрүп берип атат да. Анткени эки жүздүүлүктөн кутулуу, эки жүздүүлүктөн арылуу качан болот десе, адамдын ыйманы толук болгондо. Мындай ыймансыз эки жүздүүлөр бар. Алардын акыбалы өтө кейиштүү, өкүнүчтүү. Бирок мусулман болуп туруп деле ыймандын алсырап кеткендигинен, ыймандын сустап кеткендигинен, ар кандай азгырыктардын көп болгондугунан, чөйрөсү жаман болгондугунан улам ыймандын баягындай шооласы солгондап чок эле калат да, ошол учурда адам баласы эки жүздүү боло баштайт экен да. Кудайды бир алдап ийемдеппи, пенде баласынын акысына кирип чыгып, ушундай бир туура эмес жорук жосундарга барып калат. Ошондо ал адамдын ыйманы толук болбой калат. Адамдын ыйманы качан күчтүү толук болот? Суроолор көп келет. Канткенде ыйманды толуктай алабыз? Канткенде биздин ыйманыбыз күчтүү болот? Канткенде биздин ыйманыбыз бизди жакшылыктарга жетелейт деп жооп, эки жүздүүлүктөн арылганда бир беткөй
ар дайым мындай адамдын орду шарият жолунда дагы өзүнүн жашоодогу нугу дагы туура болуп түз болуп, эки жүздүүлүктөн алыс болсо, эки жүздүүлүк алып барган жолдорго барбаса, оолак болсо, ал адамдын ыйманы толук болот. Ал эми тозок азабынан кутулуу бул күнөөлөрдөн оолак болуу менен болот дейт. Демек, салаватты көп айтуу адам баласыны туура эмес жолдордон, азгырыктардан тозот. Кайсы бир адам жаман адатыны таштай албай атса, жашоодо эми инсан болгондон кийин жаман адат болуп калат экен да, адам болгондон кийин. Кайсы бир күнөө ишти токтото албай атса, ал адам кыска убакытта эле натыйжаны күтпөстөн, жок, шашылбастан узак ушул салаватты айтып жүрсө, жүрөгү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон оргуштаган аппак таза тунук сүйүүсү менен салаватты көп айтса, анда таштай албай аткан адатынан, жаман кылык жоругунан, күнөө иштерден тыйыла алат. Анткени бул салават айтуу дуанын ичине кирип атпайбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти имам Бухари, Муслим алып келет. Юстажабу ли ахадикум ма лам я'жал. Силердин бирөөңөр дуа кылганда, салават айтканда, жакшы иш кылганда шашылып кетип эле токтотуп койбосо, натыйжаны тез күтүп дейт. Анда ал адамдын дуасы сөзсүз кабыл болот. Шашылып кетип дуаны токтотуп коет. Айтат: "Фаякул да'уту фалам юстажаб ли." Дуа кылып атам, салават айтып атам, бирок натыйжа чыкпай атат. Ишимде эле жүрүшүп кеткени жок деп шайтанга кулак салып, адам шашып калат. Андай шашкылактыкты токтотуп, дайыма салаватты бекем айтып жүрсө, бош болгон учурунда. Канчалык санда, азыр кечээки сабакта да айтканбыз, азыр алдыда да айтабыз. Эң минимум жок дегенде 300 жолу айтыш керек күнүнө. Эми бул оңой эле да, адам бош болгон учурда. Ушактан, жаман сөздөрдөн оозу таза болот деген сөз. Хадисте келгендей, тозак азабынан кутулат дегени, анткени адам баласы күнөөдөн оолак болгондо гана тозак азабынан кутулат. А күнөөдөн кантип оолак болобуз? Эртелиге Кур'ан окуп, зикир кылып, анан пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга көп салаваттарды айта турган болсок. Сиз мындан кийин адат кылып алыңыз, бош учуруңузда ар дайым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып жүрүүнү. Ал эми хадистин акырында айтты го, кимде ким 100 жолу 100 ирет мага салават айтса, ушундай болот да. 3-чү бөлүгү шейит кеткен адамдар менен бийик даражада өмүр сүрөт дегени бейиште. Кудай Таалам өзүнүн мээрими менен ал пенделерден ыраазы болуп, аларга бийик бир даражаны куруп берет деген сөз. Бул 6-чы пайда экен. Салават айтуунун, көп айтуунун 7-чи пайдасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көптөгөн салаваттарды айтуу хия сабабун азимун фи кадаил хаджати фид дуnya вал ахира. Бул дүйнөдө жана акыреттеги муктаждыктардын баардыгын чечип берүүгө салават себеп болот дейт. Ооба, анткени аятка көңүл бурбайсызбы? Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. О Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, биз сени жалпы ааламдарга дейт, жалпы ааламга мээрим катары жөнөттүк дейт. Бул мээрим кандай болот? Мисалы, энеси жаш баласынын жүгүн, оор жүгүн колунан алып, ар дайым балам жакшы жашоодо болсо экен, кыйналбаса экен дейт. Мээримдин ичине кимде ким көп салават айтып, ошо мээрим пайгамбары болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ээрчип, сүйүп, сүннөтүнө эргешип салават айта турган болсо, мээрим Кудайдын мээрими жайт, Кудайдын мээрими жаганда анын чиелешип бүтпөй аткан иштери бүтүп, иш оңунан чыгат. Демек биз мына карапайым калкка айтылып аткан сөз да, имандуу, намаз окуган адамдар билет, бирок көпчүлүк калктын ичинде адам башына кыйын күн келип калганда, ушундан кутулушум керек деп көз ачыкка барып калат. Бала ачкан, ар кандай карта ачып берген, айтор көз ачыктардын бир канча түрлөрүнө барып, муктаждыктардын чечилүүсүн ошолорго акча төлөп, ар кандай сый-корокту башка кылып калат. Ага эч кандай муктаждык жок. Адам күнөөкөр болуп калат. Алар деле сизге окшогон, бизге окшогон инсан колунан эч нерсе келбейт. Туура шайтан менен көмөктөшүп иштеши мүмкүн, бирок шайтандын айламалы алыска барбайт. Калптын казаны кайнабайт дейт. Булардыкы калп эле. Кудай Таалам алардын ишин оңунан чыгарбайт, убактылуу өкүм сүргөнү менен. Ошол себептен муктаждыгыңыздын чечилүүсүн кааласаңыз, баарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көп салаваттарды айтып, тилибизди ошо салават менен нымдап жүрүшүбүз керек болот. Мунун далили курулай бекер айтылган жок. Мына ар бир пайданын далили бар. Кечеги сабакта да айтканбыз, бул 20 пайданы устазыбыз бул китебинде, эмгегинде Кур'ан-ы Каримден, сүннөттөн, ишенимдүү тастыкталган сүннөттөрдөн, хадистерден, аалымдардын сөзүнөн, олий адамдардын тажрыйбасынан топтоп алган дегенбиз. Имам Хафиз ибн Манда деген чоң аалым бар, жана башкалар. Азирети Жабир, Аллах Таала ал кишиден ыраазы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан деп сөзүн бизге жеткирип атат. Мен салла алейя кулла яумин 100 марратин qadallahu lahu 100 hajatин.
70 минха ли ахиратихи ва 30 минха ли дуньяху дейт. Бул хадис Жалаул Афхамда келген, хасан даражасында хадис, далилге жарайт деген сөз. Кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, кимде ким күнүнө 100 рет салават айта турган болсо, анын 100 муктаждыгы өтөлөт дейт. Албетте бул жерде 100 муктаждыгы дегенде Кудай Таала мээрими, жакшылыгы менен андан көп да өтөлөт болгону ошол эң жок дегенде 100 рет салават айтса деген сөз да. 70-и акыретке тиешелүү муктаждык өтөлөт. Акыретте кандай бир муктаждыкты өтөөгө муктаж болуп калабыз да. Муктаждык жаралат, катуу бир муктаждык болот. Кыйынчылыкка, туңкуюкка кептелип калабыз, акыбалы оор болот. Ошол күндө 70 муктаждык жанагы биз күнүнө айтып жүргөн 100 салават менен чечилет Кудайым буйрса. Анан осаласина мин хали дуния калган 30-у бул дүйнөгө дейт. Эми аалымдар муну чечмелеп түшүндүргөндө жалпы салаваттын пайдасы муктаждыгын өтөөгө жардам берет. Болгон адам сабырдуу болуп, салаватты токтотпой айтып, адал жол менен акылын иштетип, адал жолго ыктап жашаса эле болгону Кудай Таалам жолун түздөп, акырын оңдоп кете берет дейт. 8-нчи пайда салават айтуунун. Ас-салату алан набий саллаллаху алейхи вассалам тафтаху абуабал хайри ва танфил фақр. Жакшылык эшиктерин ачып берип, жакшылыктын бир эмес көптөгөн эшиктери бар. Ошо жакшылыктын көптөгөн эшиктерин ачып берип, ва танфил фақр, кедейчиликти кетирет дейт. Кайсы эле адам бардар жашоо болууну каалабасын, туурабы? Биз буга чейин көп маселе ушул туура эмес түшүнүктөрдү оңдоп айтып келгенбиз. Мусулман адам азыркы доордо колдон келишинче жашоосунун ыңгайын түзүп койгону жакшы. Эми аракет кылса деле болбой, байый албай жатса, демек Кудай Таала мага ошондой жашоону каалады. Бирок адам колго келген мүмкүнчүлүктү пайдаланбай, жалкоо болуп, кедей өмүр сүрө берсе, Кудайым сурайт, мүмкүнчүлүк бердим, эмнеге жакшы жашоого аракет кылбадың деп. Маселе байлыкты жүрөккө киргизип, көзү көр болуп, кулагы кер болуп, укпай, акыйкатты көрбөй, тууганы муктаж болуп жатса да кол суна албай, байлык аркасынан ата-энесин кечип кое тургандай, байлыкка сокур болуп, байлыкка кул болуп артынан ээрчип калбаш керек. Байлык колдо болуш керек. Башка бир бөлөк хадисте келет: "Ни'мал малу салиху фи ал-абди салих" дейт. Ау кама кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Мусулман жакшы жака иштеткен, жакшы орундарына коюп билген мусулман адам үчүн байлык, жакшы байлык, адалдан келген байлык, ордуна коюп иштетип билген, жөнүн билген мусулман адам үчүн кандай сонун нерсе деп пайгамбар өзү мактап атат. Маселе аны каяктан таап атат? Арамданбы, адалданбы? Ошондон экинчи аны каяка иштеп атат деген маселе бар. Айтып келебиз го, мисалы кайсы бир адам ошо өзүнүн байлыгын, жакшылыгын тааныш билишин Кыргызстанда ошол четке мигрант кылып, кыйналып, үй бүлөсүн алыстатып, кыйналтпастан Кыргызстандын шартында эмес, жалпы өзүнүн өлкөсүнүн шартында жумуш таап берип, ошол жумушка адамдар иштеп, маянасын алып, айлык маянасын үй бүлөсү менен ушундай сүйүнүп дасторкондо отуруп, жайыл дасторкондо ата бала, күйөө аял бири-бири менен отуруп, алыстап заргакшап кетпестен бир столдун үстүндө отурушса, анда бул кандай бакыт? Ошолордун сүйүнүчүнүн себепкери болуп аткан жанагы адамга Кудай Таалам канча жакшылык берет. Демек салаваттын пайдасы ушул экен. Асмандан түшкөн жакшылыктардын баардык жакшылык, берекет, кайырдуу иштердин эшиктерин ачып берет дагы кедейчиликти кетирет дейт. Кедей адам садака чыгарууга, зекет чыгарууга мүмкүнчүлүгү чектелип калган болсо, ал адам көбүрөөк салават айтсын, ниетинин түздүгүнө, пейилинин туура таза экендигине, ихласынын күчтүү экендигине карап, Кудай Таалам ар бир айткан салаватын ар бир бай адамдан чыгарган садакасыз, зекетсиз мал кабыл кылат. Бул кечеги дагы пайдаларда хадистерден айтканбыз. Мунун далили Абу Нуайм, чоң аалым бул киши. Самурат ибн Жундуб деген сахаба бар. Ошо киши айтып атат, бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кашына келип: "Я Расулаллах, о Аллах Тааланын элчиси, ма акрабул амали илаллахи таала." Бу Кудай Таалам жараткандан кийин бизде көп жакшы иштерди жараткан экен, жаман иштерди жараткан экен. Жакшы иштердин ичинен ошол Кудайга сүйкүмдүү болгон, Кудайым жакшы көргөн эң жакшы иштер кайсы деп сурады. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берип атат: Кудайга ал жараткан жакшы иштердин эң сүйкүмдүүрөгү эки нерсе дейт. Биринчиси сыдкул хадис, ар дайым чынчыл болуу, сөздү түз сүйлөө. Мисалы Раматылык Чубак устазыбыз, Аллахым ыраазы болсун, ошол ал кишинин мүнөзү ушундай эле да, жагабы, жакпайбы, ошол жогорку тараптагы, ылдыйкы тараптагы кайсыл тарап аны сындап атат жок, бирок эли үчүн, жери үчүн ниети түз болгон соң, өнүгүүсүн каалаган соң сөздү акыйкатты айтат эле, аны жымсалдап бурбайт эле.
өзүнүн каражанын ойлопчу, жок, акыйкат сөздү айтуу дейт. Экинчиси ва адаул аманати, моюндагы аманатты милдетти так аткаруу, аманатты аркалоо. Бул аманатты мамлекет башчысына эле жүктөп коюп, өзүн аманатсыз сезген туура эмес, же белгилүү адамдарды жүктөп коюп. Хадисте келет: куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятиги. Ар бир адам жоопкерчилиги бар. Ар бир адамдын мойнунда өзүнө жараша жоопкерчилик бар. Ошол жоопкерчиликтен ар бириңер сураласыңар. Эч бириңер жоопкерчиликсиз, сураксыз калбайсыңар дейт. Эң жок дегенде биз үй бүлө башчыбыздын эркек адамдар күкүк ата болбош керек. Албетте тырмакчанын ичинде. Азыр мисалы күкүк аталар көбөйдү. Күкүк энелер бар эле, күкүк аталар кошулуп кетти да, ушундай Кудай сактасын. Намыссыз эркектер, абийирсиз, уятсыз эркектер көбөйүп кетти. Улам үйлөнүп, төшөк жаңыртып, балдарына карабай, башка дигүү же үйлөнсө үй бүлөсүнүн шартын түзүп бербей, бул аманат, антпеш керек болот. Ошол эң жакшы Кудайга сүйкүмдүү иштердин көч башында эки нерсе: чынчыл, туура акыйкат сөз жана моюндагы жоопкерчиликти тикелей так аткаруу. Бул ошол айтып келебиз, мектептин күзөтчүсүнөн баштап чоң ажоого чейин аткарыла турган нерселер. Кала, жанагы адам суроо узатып атат кайра. Факулту я Расулаллах зидна, о Аллахтын элчиси, дагы да көп айтыңызчы. Бул эки амал экен. Дагы да Кудайга жакындаткан иштер кайсы деди. Факала салатул лейли. Андай болсо мейли айтайын, сен кызыгып атсаң, болгон аткаргын дейт. Түнкүсүн адамдар таттуу, ширин уйкуда жатканда туруп тажуд намаз окуң. Ва саумул хаважири, күн ысыкта. Мынадыр Кыргызстанда дагы, Египетте дагы аябай аба ысык. Күн ысык болгон учурда аптапка, башкага карабай күндүз орозо туткан адам дейт. Кошумча нафил орозо тутуу бул Кудайга эң сүйкүмдүү иш дейт. Анан орозонун пайдасын айтканбыз, пендеге канчалык пайда алып келерин. Культу дейт, жана адам айтып атат: я Расулаллах, Аллахтын элчиси зидна, дагы да көп айтсаңыз деди. Жакшылык иштерди дейт да. Кол айтып атат, мына бизге кереги биздин салаваттын пайдасы. Касрату зикр. Бош убакытта оозуңузду ушак менен, туура эмес уят сөздөрдү айтуу менен, ырырдоо менен эмес, жакшы бир оозуңуздан зикр, тилиңиз зикр менен нымдалышып, Кудайды эстеген сөздөрдү айтыңыз. Анан вассалату алайя танфил факр. Билип коюңуз дейт, эң керектүү жери, бизге керек жер ушул болот. Мага салам айтуу дейт, салават айтуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Мага салават айтуу кедейчиликти кетирет дейт. Анан кедейчилик дегенде биз материалдык гана мындай бир кедейчиликти түшүнүп калып атпайбызбы? Социология илими боюнчачы? Жок. Социология илиминде бул мусулмандардан чыккан илим. Социология илимине негиздеп чыккан, муну европалыктар да моюндайт, Ибн Халдун деген чоң алымыз өткөн, Абдуррахман Ибн Халдун деп. Ошо киши тарыхка жазган мукаддима кириш сөзүндө өзүндө социология илимин негиздеп койгон. Ошол киши айтат китебинде: жакырлыктын бир канча катмары бар дейт. Бул эң биринчи туура, көпчүлүк карапайым калың букар эл түшүнгөндөй, бул материалдык жактан чектелип калуу, байлыгы, бийлиги, башкасы. Бирок андан да коркунучтуу кедейчилик бар. Анткени муну кетирсе болот экен, адамдар жапа-тырмак жолун таап, убакыт керектелип. Бирок кыйын кедейчилик, көптө барып ордуна келе турган кедейчилик жан дүйнөнүн кедейчилиги, жүрөктүн кедейчилиги. Жүрөктүн кедейчилиги имансыздык. Жан дүйнөнүн кедейчилиги туура адеп ахлактын жоктугу, туура эмес терс мүнөздөр. Текеберчилик, менменсинүү, жөнөкөй эле мисалы кээде бул эми айтыла турган сөз, биз өзүбүздү курулай мактап эле айыптарды айтпасак ким айтат бизге келип? Сырттан Кыргызстанда саякат кылып, кыдырып, туристтер башкалар келип калса, мындай акыйкат сөзү сурап кандай таптыңар десе, жаратылышы жакшы экен, сонун экен, бирок адамдардын корстугу, корс мамилеси бир аз кыйналдык башында көнгөнчө деп көп туристтер эскерип калат да. Бул мына ушул жан дүйнөнүн жакырлыгына кирет. Корстугубузду, кополдугубузду токтотушубуз керек. Биз өнүгө турган эл болсок, жакшы сыпаттарга аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көп салават айтсак, бул көзгө көрүнгөн жакырчылык, жан дүйнөнүн жакырчылыгы, акыл эстин жакырчылыгы. Канча адамдар илим албай, билим албай жүрөт. Бир азна олак ээ болуп калган, байлыгына, бийлигине мас болуп башайланып, илимге жакыр болуп жүрөт. Андай эмес. Кудай Таалам бул дүйнөнүн ийгилигин, бул дүйнөнүн жакшылыгын иманга, жакшы жолго, андан кийин ошол туура сүйүүгө, мекенине болгон сүйүү, үй бүлөсүнө болгон таза тунук сүйүү, анан ошол илим билимге болгон кызыгууга койгон. Илимсиз, билимсиз эшиктердин ачылышы кыйын болот. Демек, ушунча кедейчиликтин бардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон салават айтуу кетирет. Бул жөө жомок эмес, бул тажрыйбадан өткөргөн улуу инсандар муну бекемдеп айтат.
болгону сиз шартын аткарышыңыз керек болот. Культу айттым дейт. О Аллах Тааланын элчиси, дагы да көп айтыңызчы. Бул салават айтууну айтайын, дагы да Кудайга сүйкүмдүү болгон амалды айтыңызчы дегенде кол айтып атат. Мен амма кауман, кимде ким кайсы бир коомго имамчылыкка намаз өтүп калса дейт, ал адам фалихоффиф, узак адамдарды кыйнап окубастан абалга карап, арттагы коом канча көтөрө алат, карысы бар, жашы бар, кичинекей ымыркай баласы бар, ошолордун абалын карап жеңил окуганы дейт. Фа инна фихим, анткени арттагы жамаатта ал-кабиру, жаш улгайган аксакалдар болот, вал алила, оорлуу адамдар болот, вадал хажати, муктаждыгы бар адамдар болот, намазын мечитте жамаат менен окуп чыгып муктаждыгына шашып аткан инсан болот. Айтор коомдогу абалды байкап билип ошого жараша иш кылган адам деген сөз да жалпы жонунан. Бул хадисти санатында кээ бир доифтик, алсыздык бар дептир, бирок кандай болсо да имам Куртуби ушундай алып келген, далилге жарай турган хадис. Мына имам Байхақи, Аллах Таала ал кишиден ыраазы болсун, Азирет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү сөзүн бизге алып келип атат. Бул имам Байхақи Шуабул Иман китебинде алып келет. Мен Кур'ал Кур'ана, кимде ким Куранды окуса дейт, Кудайдын сөзүн. Мынадыр учурдан пайдаланып айта кетели, Египетте китеп көргөзмөсү болуп атат. 52-чи китеп көргөзмөсү бир канча дүйнөнүн булуң бурчуңунан. Ошол жерден пайдалуу китептер кече гана алып келдим. Адам бала Куран окуунун адам баласынын мээсине тийгизген таасири дейт. Биз билебиз, мээнин эки чоң бөлүгү болот, оң жак анан сол жак бөлүгү болот. Оң жак бөлүгү көбүнчө бул жана акындар, интеллигент адамдар болот го, мындай ойлонуу, ой жүгүртүү. Сол жак бөлүгү мындай туура чечим кабылуу, жашоону тартиптеп алып кетүү. Ошол китепте бизге керек ушуну айтат: адамдын мээси адам сыяктуу эле өмүр сүрөт. Кээ бир адамдын өзү жаш болгону менен 20-30-40 болгону менен мээси карыган чалдардыкындай, кемпирдикиндей карып калат. Эмнеге? Мээсин иштетпеген себептен же туура эмес иштеткен себептен. Бул учурдан пайдаланып айтып атабыз. Эмнеге? Анткени кимде ким Куранды окуса дегени ошол мээнин эрте карып калуусунан, иштебей калуусунан сактай турган нерсе. Бул түздөн түз Куран окуу. Муну бүт илимий ачылыштар менен жанагы мен алган китепте бекемдеп берет. Демек эртели кеч Куранды окуп турсак, биздин оң жак мээбиз дагы, сол жак мээбиз дагы ар дайым иштеп аракетте турат. Анткени инсан көбүнчө бир жак бөлүгү менен иштеп, экинчи бөлүгүн иштетпестен кабырга кете берет, андай эмес. Мына Куран окуунун пайдасы. Кимде ким Куран окуса дейт хадисте, ва хамидар робба, Аллах Таалага, Кудайга шүгүр деп дайым оозунан шүгүр сөзү чыкса. Жок, кокуй биз ишибиз жүрүшпөй атат. Ой, башка өлкөлөргө биз шерменде болуп кеттик. Кокуй кыргыз качан өнүгөт деп эле жаман сөздү айта бербей, ал ким өзүнүн колунан келген салымын кошуп, Кудайга шүгүр десе эми, туура. Шүгүр дебей тургандай кээ бир адамдарга абал болуп башка болуп калышы мүмкүн, бирок жок, шүгүр деген жакшы нерсе. Кудайым шүгүр десе көбөйтүп берет. Кудайга шүгүр жаман эмес. Ошол Кудайга шүгүр десе, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтса, бизге ушул керек. Кийин Кудай Тааладан күнөөлөр үчүн истигфар, кечирим тилесе, анда бул адам факат талабал хайра мин мазаннихи, жакшылыкты өз ордунан талап кылыптыр дейт. Жакшылыкты издеп таап чыгыптыр дейт. Адамдар соо издейм, жакшылык кылам дейт, бирок жаман жакшылык кылып коюшу мүмкүн да. Мисалы, буга чейин жашообузга реалдуу окуяларга байласак, Орусияда буга чейин болгон, азыр деле болуп калышы мүмкүн, тилекке каршы, бирок Чубак устазыбыз айтып токтоткон. Патриот жигиттербиз деп ошол жаман жолго барган кыргыз кыздарына кармап, видеого тартып сабап, ал кыздын барып аткан ишинен дагы жаман иш да ал. Ага кантип жашайт эми ал бети ачылып калган кыз? Ал жыргап ошондойго барбаган чыгар. Балким биздин жигиттер намустуу болбогон чыгар. Биздин жигиттер үй бүлөгө туруктуу болбой аткан чыгар. Ошол себептен ал башка адамдарга барып аткан чыгар. Туура, аныкын жакшы деген эч ким жок. Бирок көрдүңүзбү, бул жакшылык кылам деп туура эмес жолунан издеп атат. Кыла турган жакшылыктын өзүнүн жол жобасы бар. Аны кара пиар кылып, анан лайфхак кылып, башка кылып, хайп кылып, башка кылып жок. Кудай билсе, элге муктаждыгын өтөсөңүз, ошол нерсе маанилүү. Бул жерде хадисте айтып атат, жогорку амалдарды кылса, ал адам жакшылыкты өз ордунан таап, анан өз жолуна жумшаптыр дейт. Маселе ошондо. Хасанул Басри, бул чоң табиин, сахаба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жубайын сүтүн эмип чоңойгон улуу инсан. Бул киши айтат, кимде ким мен Кур'ал Кур'ана дейт, кимде ким Кур'ан окуса, айттыгы, Кур'андын пайдалары көп. Эң чоң пайдасы мына азыркы илимий пайдасы. Адамдын мээсине түздөн түз пайда берет. Мээсинин клеткасы өлүп, жанданбай иштебей атса, ошону иштетүүгө жардам берет.
Кур'ан-ы Каримди окуса, Аллах Таалага шүгүр десе, Кудайга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтса, ал адам фақат илтамасал хайра мин мазанихи, бул жакшылыкты өз жолунан таап, өз сандыгын туура таап, ачып, өз жолуна пайдаланган болот дейт. Бул даанышмандык болот. 9-нчу пайда салаваттын. Ас-салату алан набий саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк салават айтуу, хия нурун лил инсани ала сирати яумал кияма, кыямат күнү сират көпүрөсү бар го, кыргызча сырат эле деп коет, ушу арабчадан кирген сөз болот. Кылдан ичке, кылычтан курч дейт го. Ахли сунна вал жама ушинтип сыпаттап мүнөздөп берет да көпчүлүгү. Кылдан ичке, кылычтан курч болгон ошол сират тозоктун үстүндө тартылган кыл көпүрө деп коелчу. Ошол кыл көпүрөдө караңгычылык болот. Бул салават айтуу нур болот дейт. Нур болуп жол көрсөтүп берет. Элестетип көрүңүз, көзгө сайгыс караңгыда, акыбал кыйын, астыда тозогот алоолонуп жанып атат. Алдыда бейиш турат, кыл көпүрөнү басып өтүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу ошол кыл көпүрөдөн өткөрө турган жарык нур болот дейт. Кимде ким нурун көбөйткүсү келсе, анда пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга көбүрөөк салават айтышыбыз керек болот. Мунун далили барбы? Бар далили. Мына бул хадис Фатхул Кабир китебинде келген. Рава Абу Саид фи китаб, Абу Саид деген чоң алым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кадыр баркы шарапаты деген китебинде алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан дейт. Салатун алейя нурун алас сирати яумал киямати. Мага салават айтуу чын жүрөктөн берилип, маани берип, тазалык менен, сырткы ички тазалыктын коштоосу менен салават айтса, кыямат күнкү кыл көпүрөсүнүн үстүнөн өтүүдө нур болуп берет дейт. Чалынып, буйдалып түшпөйт деген сөз. Караңгычылыктын айынан адамдар буйдалып, жаман акыбалга түшүп кетет да ал учурдачы. Жок, андай болбойт, нур пайда болот дейт. Имам Дайлами өзүнүн муснадында Азирети Абдуллах ибн Умар ата баласынан Аллах ыраазы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү сөзүн бизге айтып жеткирет. Зайину маджалисакум бис-салати алейя. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Азыр отуруу шерини андай-мындай көбөйүп кетти. Бул нерсени биз көп ысырапкорчулукка жол бербешибиз керек. Мына мажлис деген ошол бир отуруш, мындай бир баш бириктире турган жерлерге айтып коет да. Ошондой кайсы бир жерге отурбагыла дейт, бир жерге топтолуп. Сөзсүз ошол мажлистин көркүн чыгаргыла дейт. Тамактын көркү туз менен болот экен. Биздин калыгул олия барбы, башкалар эмне деп айтып кеткен? Аттын көркү жал менен, аялдын көркү эр менен деген сыяктуу. Жашоодо ар бир нерсенин көркү болот экен. Тамактыкы туз, адам жашоосунда көрк, бул сөз сүйлөгөн сөзү адамды көрк берет же Кудай саласын өрттөп коет өзөктү. Ошол мажлистин көркү эмнеде десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, мажлисиңерди, топтолгон жыйныңарды мага салават айтуу менен көркүнө келтиргиле дейт. Ар бир топтомдо пайгамбарыбызга салават айтып туруш керек. Мейли ал дүйнөлүк ошол отурум болуп атса дагы да, дүйнөлүк топтолуш болуп атса да, жыйын болуп атса. Бул оор нерсе эмес, кыйын нерсе эмес, сизге андан зыян жетпейт. Саллаллаху алейхи вассаламга келгиле, пайгамбарыбызга бир салават айтып коелу. Саллаллаху алейхи вассалам мына кыска жолу десе, ошол отуруштун көркү дейт. Эмне үчүн? Фа инна салатакум алейя, мага салават айтканыңар жалган дүйнөдө нурун лакум яумал кияма, акыретте силер үчүн нур болуп берет дейт, сырат көпүрөсүндө. Ким эле бул нерсени каалабасын. 10-нчу пайда аль-фаидатул ашира анна салата ала набий саллаллаху алейхи вассалам аманун ли сахибиха мин ахвали яумил киямати ва наджатун лаху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу кыяматтын коркунучтарынан жүрөктүн үшүн алган, катуу коркунучтарынан салават айткан адамга тынчтык болот, жан дүйнөнүн тынчтыгы. Ошол коркунучтардан кутултат дейт. Ол оңой нерсе эмес. Азыр 1-2 жыл, 3 жылдын жүзү болуп баратат, бул тажилдет тарап адамдар кандай коркунучка кирип калды. Биринчи толкунунда билесиздер да, жалпыңыздарга маалым, үйдөн чыга албай калдык го. Ушул көчөдө басып жүрүү бул чоң неамат. Көчөдө басып жүрүү бул чоң жакшылык. Табиятка барып, адамдар менен сүйлөшүп, пикир алмашуу бул чоң байлык экенин биз ошол кезде билбедикпи? Бирок адам тез унутчак болот экен. Азыр кайра нерселер ачылып эметкенде, кайра эле адамдын көңүлү бири-биринен калып, терс мамиле кылып, мындай социология илиминдеги эрежелерге баш ие албай атабыз да, Кудайым жаратып берген. Мына ошону айтып атат бул жердечи. Кыяматтын катуу коркунучтарынан тынчтык болот жан дүйнөгө. Анан ошол коркунучтардан куткарат дейт. Эң чоң пайда. Азирет мунун далили Азирети Анас радиаллаху таала анху айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан.
Я айюханнас, о инсандар дейт. Жалпы кайрылып айтып атат. Момун ээлери, иман ээлери деген жок, момундар деп. Адамдар, о адамдар. Инна анжакум яумал қиямати мин ахвалиха ва маватиниха аксарухум алейя салатан фи дарид дуния. Кыяматта ар кандай кыйынчылыктардан, ар кандай туңгуюктан, катуу коркунучтан, жүрөктүн ушун алган коркунучтардан силерди куткара турган нерсе, оор жан түйшөлткөн жайлардан куткарып чыгара турган, саздан чыгара турган амал бул жалган дүйнөдө мага көбүрөөк салават айтканыңар дейт. Көп салават айта беришибиз керек. Өлкөбүздүн өнүгүүсүн ар бирибиз каалайбыз. Биз өлкөбүздү сүйөбүз, ыйманыбызды, пайгамбарыбызды сүйөбүз. Ошол өлкөнү өнүктүрөбүз десек, бул апартып айткан сөз болбойт. Эртелиге салават айтып, жакшы тилек кылып турушубуз керек болот. Эмне үчүн десем, хадисте келип атат: "Иннаху кад кана филлахи ва малаикатиhi кифаятун из якулуллах". Мына ошол Аллах Тааланын өзүнөн жана пайгамбарлардан бизге жетиштүү үлгү бар дейт. Анткени аятта эмне деп келип атат? Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Адам баласы эмес, жиндер эмес, башка эмес, Кудай Тааланын өзү жана периштелер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтат дейт. Демек, фаамара бизаликал муъминина юсибухум. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтканда өзүбүздүн күнөөлөрүбүз кечирилет, даражаларыбыз көтөрүлөт. Анан сөз кылынгандай акыреттеги кыйын абалдардан куткарылып чыга алабыз деген сөз. 11-чи пайда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу хия сабабун азимун фи магфиратиз зунуби ва махвил хотая дейт. Күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө, катачылыктардын өчүп кетүүсүнө себеп болот. Мына суроолордо көп келип калат. Мен намаз окуй элегимде, жолук салын элегимде, исламдан кабарым жок кезде аборт кылдырып алдым. Алажып таптап жаман зынага барып алдым, бирөөнүн акысын жеп койдум эле, минтим эле, эми кантем депчи. Ошол эми билбегендигин Кудайым кечирет, бирок баары бир ошол нерсеге бушайман болуп салават көп айтыш керек. Салават өткөн кеткен күнөөлөрдү өчүрүп, жакшылыкка жетелейт деген сөз. Буга чейинки хадистерде келген, мына азыр дагы рываят келип атат. Хуттат анху ашру хатиятин ва руфиат лаху ашру даражатин. Жүрөк менен берилип туруп бир салават айтса, бир салаваттын жакшылыгы ушундай экен, жок дегенде ихласына жараша 10 күнөөсү катасы кечирилип, 10 даражасы көтөрүлөт дейт. Бул даража адамдык көтөрүлүп жогорулай берет да. Имам Нумайри деген аалым бар, Ибн Башкуал дейт. Бул кишилер Азирети Абу Бакр Сыддык, Аллах алчын ыраазы болсун, белгилүү. Ошол улуу сахабанын мындай деп айткан сөзүн айтып атат. Ас-салату ала расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам амхaqu lil khotaya min al-ma'i lin-nar дейт. Биз билебиз, алоолонуп жанган отту үстүнөн суу куйсаң серп этип отту өчүрөт, туурабы? Ошол суу серп этип отту, алоолонуп жанып аткан отту кызып калган өчүргөндөн караганда чын пейилден, жүрөктөн салават айтуу адамдын күнөөлөрүн дегенден да көбүрөөк өчүрөт дейт. Бул Азирети Абу Бакр радиаллаху таала анхунун сөзү. 12-чи пайда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу бул сабабун азимун фи нузулur рахмати. Кудайдын мээриминин жаашына, мээриминин түшүшүнө чоң себеп болуп берет. Ал мээрим деген чоң нерсе. Кудайымдын мээриминин түшүшүнө дегенде Кудайымды бир жайга таандык кылбайбыз. Ошол асманды Кудай Таалам береке кыбыласы кылып койгонда, дуанын кыбыласы кандай эле Кабаны намаздын кыбыласы кылып койгондой элечи. Ал Кудайым кудуреттүү зат. Ошол Кудайдын мээрими жааптыр, мээрими түшүптүр деген сөз, мээрим деген чоң нерсе. Мына ким балалуу болбой атса, чоң ислам аалымдары чечмелеп берет. Ошолордун бири Шейх Шарови деген чоң аалым өткөн айтат, Кудайдын мээрими деген эмне? Мээримдүү, ырайымдуу дейбиз. Мээрими дегени кайсыр үй бүлөдө балалуу болбой атса, ага демек салават айтып, көп салават айтып жүрсө, ошол мээрим түшөт, балалуу болот деген сөз. Ооруп аткан адам, жашоонун ар бир кыйынчылыктары. Мунун далили Имам Баззар өзүнүн муснадында Азирети Анас ибн Маликтен, Аллах ал кишиден ыраазы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөк сөзүн айтып жеткирип атат хадисте. Инна лиллахи сайярата минал малаикати ятлубуна хилаqa зикр. Аллах Тааланын жараткан периштелеринин ичинен ар кандай озипа үчүн жараткан да, тек бир жамаат периште бар, зикр кылган топторду карап, издеп, жазып жүрөт дейт. Фа иза атау алейхим, адамдар топтолуп, зикр кылып, Кудайды эстеп, Куран окуп, мына ушундай илим сабак, бул да зикирдин ичине кетет. Даават кылып, Кудайды эстеп, жакшы сөздөрдү айтышса, периштелер ошолорго келип, хаффу бихим, ороп, алар көп сонду асманга чейин чыгат дейт. Сумма яқифун ва айдихим илас самаи, жердин түбүнөн асманга чейин чыгышат да, анан Алла Таалага дуа кылып, булар кайрылышат дейт. О жараткан, биз сен жараткан пенделериң ичинен
келип ушу пенделер таптык, алар сенин жакшылыктарыңа шүгүр этип, шүгүр келтирип атышат. Кур'ан-ы Каримди окуп атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam сүннөтүн окуп атат. Анан эң негизгиси ва юсаллуна аля набийика Мухаммадин саллаллаху алейхи ва салlam, пайгамбарыбызга салам салават айтып атат дегенде, анан о жараткан сенден алар бул дүнүйө жана акыреттин жакшылыгын сурап атат дейт. Жанагы чоң дуа Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан. Ушул дуаны кылып атат дегенде Аллах Таала периштелерге жооп кайтарып атат. Эми Аллах билип турат, периштелер билсин деп атат да. Гошрухум рахмат. Андай болсо менин мээримди жаадыргыла дейт. Фахумул жуласау ла яшқа бихим жалисум. Ошол зикир кылып аткан адамдарга Кудайдын мээрими жаап түшөт. Ага тиешеси жок кел көрөйүнчү булар эмне кылып атат деп мешитке келип жакшы сөздү угуп отуруп калгандар деле дейт. Тиешеси жоктор деле дигилердин жакшылыгы менен кыргыздагы сөз жакшынын шарапаты жамандын кесепети. Жакшы адамдардын шарапаты менен Кудайдын мээрими жана кокустан келип кошулуп калган инсандарды да камтып алат. Айттык, мээрим деген ичинде дүйнөдөгү муктаждыктар кирип кетет. Балалуу боло албай аткан, оорусунан жазыла албай аткан адамдар болгону жүрөктөн толук чечим чыгарып ишенип кайталап аткарыш керек. 13-чү пайда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу сабабун азимун фи тайсири сайри ила ала сират яумал кияма дейт. Жана сират көпүрөсүндө нур болот дедик, а бул жердеги пайдасы нур болот. Ошондон жеңил, тез арада ыңгайлуу болуп өтүп кетүүгө себеп болот дейт. Көрдүңүзбү? Ал канчалык оор акыбал ал. Мисалы Кыргызстанда ошол төө ашуу башкалар эч бир кеп болбой калат экен да, кыйын абал болуп калат экен. Элестетсеңиз, ошондой кырдаалда, кыйын учурда жеңил өтүп кетүүгө салават себеп болот. Мунун далили, Имам Хафиз Абу Муса ал-Мадини деген чоң алым бар, башка адамдар Абдурахман ибн Самура деген сахаба бар. Ошо кишинин сөзүн алып келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге бир күнү мечитте отурганыбызды көрүп, чыгып, анан мынтип айтып атат дейт. Хадис узун экен, бизге керектүүсү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мирач асманга көтөрүлүп келгенде тозок элдерини, канча саны, алар кимдер экенин толук көргөн. Бейиш ээлери, алар канчасын толук экенин көрүп берген, гайып илими берилген да, хадистердин негизинде аятта келет. Анан ошол тозокко адамдардын акыбалын көрүп айтып берип атат да мечиттеги сахабаларына. Раайту раджулан дейт, мен уммати деп атат. Менин уммөтүмдүн ичинен бир адамды көрдүм дейт. Язхафу ала сират марратан ва яхбу марратан. Сират көпүрөсүнүн, кыл көпүрөсүнүн тозоктун үстүнө тартылган. Кыл көпүрөсүнүн үстүнөн сүйрөлүп басып, буйдалып, бирде буйдалып, жыгылып түшүп, чалынып түшүп, кээде бети менен басып ушундай кыйналып, аябай запкы чегип кыйналып аткан учурда дейт. Фажаатху салату алайя. Мага айткан салаваты нур болуп келди дагы. Фа ахадат биядиги колунан бекем кармап, эми бул Кудайдын кудурети. Муну түз мааниде алымдар чечмеген, түз мааниде болот, өт мааниде тезде өткөрүп деп түшүндүрүшөт. Кудайдын кудурети чексиз кенен. Анан салаватты колунан кармап, фа акаматху буйдалып аткан жеринен түшүп кетейин деген жеринен кыл көпүрөнүн үстүнөн тургузуп дейт. Анан алассалат хатта жаза. Ошол өтүп кеткенге чейин сак саламат салаваты жардам болуп берет дейт. Караңызчы эми. Кудай Таалам канчалык берип койгон жакшылыктарды. Бул дүнүйөдө колдон келишинче жакшы гана сөздү сүйлөп, анын көч башында салават айтып калышыбыз керек болот. 14-чү пайдасы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу хия сабабун ли арди исмил мусалли ала наби саллаллаху алейхи ва саллам ва зикр исмихи фи хадратиhi шарифа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын астында салам айткан адамдын, салават айткан адамдын аты жана атасынын мусулманчылыкта туура насап илиминде санжырада атага энеги эмес атага таандык кылынат го. Ошол салават айткан адамдын жана атасынын ысмы, аты пайгамбарыбызга жеткирилет экен. Эми элестетиңиз, өлкөнүн ажоосунун бир сыйлыгына, мисалы өткөндө мектептин алтын бүтүрүүчүлөрү сыйлыгын алды го, мамлекеттин эң биринчи адамы ажоосунун колунан. Ошондой эми сыйлуу адамды мисал келтирели. Эң сыйлуу адамдын астында сиздин аты жөнүңүз жазылып турат экен. Бул кандай чоң сыймык мисалы. Сиз урматтаган, сиз эң сыйлуу деп билген адам, ал сизди тааныбаса да, ошондой сиздин баланча деп ат, сизди эскерип, сизге бир жакшылык каалап турса, бул чоң бакыт да. Эки ааламдын мырзасы, Аллах Тааланын эң сүйүктүү, жакшы көргөн пендеси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизди эстеп, бизге тилек кылуусун сөз каалайбыз. Андай болсо салават айтабыз. Салават айтканда ушул баланча улуу баланча сизге салават айтты деп атасынын өзүнүн аты жетет экен. Далил Имам Баззар муснадында Аммар ибн Ясир деген сахаба бар. Бул жана алгачкы исламда шейит кеткен үй бүлөлөрдүн балдары да. Аллах ата баладан ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төмөнкү сөзүн айтып жеткирип атат.
Инналлаха та'ала وكل بقبري ملكا أعطاه أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك. İmam Munziri бұл хадисті жеткіреді. Қайсы бір адам дейді, Аллах Таала ошол Аллах Таала адамды жаратқандан кейін қайсы бір адам мага салават айта тұрған болса, Құдайым дейді, менің қабырыма атайын салават айтқандардың атын жана анын атасынын атын жазып мага алып келе турган периштени өкүл кылып даярдап койгон. Кайсыл бир калайык калктын ичинен, калың букара элдин ичинен бир пенде салават айтса, кыямат күнгө чейин салават айтса бир адам, жанагы өкүл периште, даярдалган периште анын атын, атасынын атын жеткирип, баланча уулу баланча, Эшматтын уулу Ташмат, о Алланын элчиси сизге салават айтты деп жеткирип келет. Мен аны көрүп сүйүнүп, ал адамды тааныйм. Пайгамбарыбыздын астында таанып эскерилип калуу кыяматта шапаатына кирүүгө өөлгө түзүп берет. 15-чи пайда As-salatu alan nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytu hiye sebebun azimun. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ziyadati muhabbetil abdi lin nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve fi sebebi muhabbetihi sallallahu aleyhi ve sellem limen yusalli aleyhi deydi. Bul degeni Peygamberimizge salavat aytkanda sallallahu aleyhi ve sellem bul çoğun bir öөлgö түзүп берет дейт. Эмнеге өөлгө түзүп берет? Пенденин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүсүнө жана эң негизгиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пендеге болгон сүйүүсүнө. Эмне үчүн эки тараптуу? Сахаба деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көрүп, иман келтирип, иманда кайтыш болгон кишини айтылат да, улуу мартаба. Ошондо илим майданында, илим айдыңында айтылынат. Сахаба деген ошол адам келип доорунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көргөн үчүн сахаба болбойт, туурарагы Пайгамбарыбыздын нурлуу көзү ал адамга түшкөн үчүн ал сахаба деп аталат дейт, туурарагы. Кандай улуу даража. Ошол сыяктуу салаватты көп айтуу бул өөлгө түзүп берет, тааныштык түзүп берет, байланыш түзүп берет дейт. Ошондой байланышка биз аракет кылышыбыз керек болот, анан жаман нерсеге эмес. Мына мунун далили имам Тирмизи, Абдулла ибн Масуд, ал кишиден Аллах ыраазы болсун, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп айткан: "Инна улан нас би яумал кыямати аксарухум алейя салатан." Ибн Хиббан өзүнүн Сахих китебинде имам Тирмизи хасан даражасында алып келет. Кыяматта мен аны таанып, шапаатымды колдоого ылайыктуу болгон татыктуу адамдардын ичинен эң татыктуусу менин сыйыма, шапаатыма мага көбүрөөк салават айтканы дейт. Анан кечеки сабакта да айтканбыз, кайталайбыз. Көбүрөөк дегендин минимум өлчөмү бар, аз анан көпчүлүк өлчөм. Көпчүлүк эми кете берет сансыз. Эң жок дегенде муну аалымдар изилдеп риваяттарды карап абадан сүйлөшкөн эмес. Кээ бирөөлөр муну жөө-жомоктой эле түшүнүп бидаат дей берет. Жок, бул илим, так илим. Алымдар ар бир нерсени айтууда эртеңки суракка кантип жооп берем деп анан изилденишкен. Эң көп айтуу, көп айткан адам шапаатыма татыктуу деди го. Эң көптөн азы 300 дейт. Муну ошол Абу Талиб Мекки чоң олий алым ошол бир илимдин негизинде ушинтип анан тыянак чыгарып берген. Анан бул адамга жекече шапаат болот деген сөз. 16-чы пайда салават айтуу сабабун фи таскирил манси. Адам унутуп калган көз жаздында дейт кумда такыр эстей албай аткан нерсесине салават пайда болот. Бул арабтарда жакшы адат бар. Анан муну туура түшүнүш керек. Азыр биздин эфирди бул жерден түз эфирден YouTube'дан деле көп адамдар көрүшү мүмкүн. Анан бул тарых болуп калат. Анан кээ бир адамдар баягындай аттарын атабай эле коюн, эми динге асылгандар же диндин акыйкатын биле албай аткандар бул эми араб кул болуп калды. Бул туура эмес. Бул туура эмес, араб кулдук эмес, ал эч кандай. Ошол арабтарды эми кайсы бир коомдун жакшы жагын алган жакшы да айтышат. Унутуп калган чордой пайгамбарыбызга салават айтсаң, саллаллаху алейхи ва саллям десең деп булар жакшы жагына колдонушат. Адам урушуп кеткенде салават айткыла, кой, каныңарды баскыла, ачуңарды баскыла. Бул шайтан ысык оттон жаралган, салават айтсаң шайтан кетип калат деп ушундай жакшы колдонушат. Бул иш жүзүндө көрүп жүрөбүз. Ошол сыңары салават айтуу бул унутулган нерсени кайтарып берет дейт. Анан илим изилдөөчүлөр негиздеп чыккан адам баягындай оорунун терминдери бар го, адам катуу унутуп калат бул жерде. Склероз болот, башка болот. Ошол учурда ал адам көбүрөөк салават айтыш керек болот. Анан жеген нерсесине караш керек. Имам Дейлами Hazreti Osman bin Abi Harb al-Bahili деген сахаба болот. Ошол кишинин сөзүн алып келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Сахаба айтып атат бул жерде. Кимде ким бир сөздү айткысы келип унутуп кала турган болсо дейт.
мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүн укканмын дейт сахаба, өз сөзү кылып пайгамбарыбыздын сөзүн баса белгилеп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага ушундай деп айткан: кимде ким сүйлөп аткан сөзүн унутуп калса же айтайын деген оюн айта албай атса, фал юсалли алейя, мага салават айтсын. Фа инна фи салати алейя, мага салават айтуусунда халафан фи хадисихи, ошол жакшы сөздү айткан болот. Ва асахан язкураху, унуткан нерсесин да эстеп калат дейт. Салаваттын пайдасы. 17-чи пайда, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу кыямат күнү каттуу ысыктыкта, чаңкоодо турганда арштын көлөкөсүндө турууга өбөлгө түс берет. Мына мунун далили имам Дайлами, бул ошол Хасан даражасында хадис экен, далилге жарайт. Имам Дайлами Азирети Анас, Аллах ал кишиден разы болсун, айтат: "Саласын тахта зиллил арш яумал кияма". 3 түрлүү топ болот. Ошол кыямат күндө булар 3 түрлүү адамдар, 3 түрлүү жакшылыктын ээлери көлөкөдө болушат дейт, салкында. Биринчиси ким? Муну жакшы жаттап алалы, бул хадис өтө керектүү. Уруксат дагы беребиз да, ушул жерин мисалы кесип алып чыгарса мейли, бирок жана насап медиан логотипин башкасын сактап алып, Мен фарраджа ан макрубин мин уммати дейт. Менин үммөтүмдүн башына оор мүшкүл түшүп турганда, ошону жеңилдетип жардам берсе дейт. Толук жеңилдетип же айтор бир азын-олактагы жардам берсе. Мисалы аксыда азыр кыйын жагдай болду, ошолорго мүмкүнчүлүгү жеткен адамдар көмөктөшсө, бул ошол хадистеги түз туура таамай келет. Үммөтүмдүн башына мүшкүл оор жагдайга кептелип кыйналган учурда жардам берсе, толук түрдө же мүмкүнчүлүгү жеткенчелик. Бул биринчи амал экен. Кыямат күнү арштын көлөкөсүндө туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эмнесине, шапаатына, колдоосуна ээ боло тургандар. Экинчи түрүндөгү адамдар кайсы түрдөгү? Ва ахя суннати, менин сүннөтүмдү тирилткендер дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн тирилте тургандай кайтыш болуп калды беле? Жок. Адамдар амал кылбай койсо, жетимсиреген сыяктуу аткарылбай калат. Ошондой мааниде, бул өтмө мааниде. Сүннөттү тирилтип, өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы нур алып келсе дегени. Үчүнчүсү ва аксара ас-салат алейhi, мага көп салам салават айткандар, булар кыяматта оор жагдайдан кутулуп, салкын абалда жеңил суракта болот дейт. 18-чи пайда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу я умму хайруху нурху ли жами'ал муслимина вал му'минин. Көрдүңүзбү мунун пайдасы? Бир адам салават айтуу менен жалпы мумун мусулман эркек аялдарына жакшылык алып келе алат дейт. Анткени мынакей Ибн Хиббан өзүнүн сахих хадис китебинде, эмгегинде Азирет Абу Саид Худри радиаллаху таала анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү сөзүн айтат: "Айюма раджулин минал муслимин лам якун индаху садакатун фалиякул фи дуаихи Аллахумма салли ала Мухаммадин абдика ва расулика ва салли алал муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат фа иннаха закатун" дейт. Кайсы бир адам мүмкүнчүлүгү чектелип, жарды жакыр болуп, байлык чыгарып, зекетин чыгарып, садака кылып, же жанагындай аксы, ушундай кырсык апаат болгон жерлерге жардам бере албай кала турган болсо, кору чектелип, аттиң-ай деп ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет деп өксүп калса, жок, Аллахумма салли ала Мухаммад абдика ва расулик ва салли алал муъминина вал муъминат вал муслимин муслимат. О жараткан Алла, өзүңдүн эң сыйыктуу пендең, акыркы элчиң болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айта көр. Момун мусулмандарга, эркек аялдарына, мусулмандарга салам салават айта көр деп дуа кылса, салават айтса, ушунусу зекет болот дейт. Зекет дегени ошол жерлерге кадимкидей көктөн жардам келет деп атат. Көзгө көрбөгөн кайып жардам болот дейт. Зекет деген ишинде береке болот, жакшылыгы тиет сөзсүз дейт. Бөлөк бир хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла яшбау муъминун хайран хатта якуна мунтахаул жаннату". Момун адам мунтахаул жанната. Момун адам жакшылык эч качан тойбойт дейт. Акыры бейишке барып кирмейинче, Аллахтын жамалын көрмөйүнчө. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы салам айта бериш керек деген сөз. 19-чу пайда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу сабабун азимун фи ижабати дуаи. Салават айтуу эң керек. Дуа тилектин кабыл болуусуна, асмандан көтөрүлүп кабыл болуусуна себеп болуп өбөлгө түс берет дейт. Мунун далили имам Хафиз Абдур-Раззак өзүнүн санады менен Азирет Абдулла ибн Масуд радиаллаху таала алып барат. Бул хадисти имам Сахауи алып келген, мынакей Муснадул Фирдаус башкада. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ошол дуаны адам не деп айткандай, дуада шашылбай, токтобой дуаны кыла берсе, анда юстажабу ли ахадикум ма лам шашпаса эле дуа кабыл болот деп. Ошол эле имам Хафиз Абдур-Раззак Азирет ибн Масуд радиаллаху анху мындай деген сөзүн бизге алып келип берет:
Кайсы бирөөңөр Кудай Тааладан суранып дуа тилек кыла турган болсо, эң биринчи Кудай Тааланы мактасын. О жараткан Алла, телегей тегиз Алла Таала, кудурети чексиз Алла Таала деп. Кийин Кудай Таалага алкыш билдирсин, андан кийин салават айтсын, кийин дуасын тиленсин, анда сөзсүз ал дуасы кабыл болот деп Азирет Абдулла ибн Масуд айтып атат. Муну өз оюнан уккан эмес да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз оюнан айткан эмес, токуп чыгарып. Демек түбү далили бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уккан. Муну хадис илиминде мавкуф лаху хукмул марфу дейт. Өз айтканы менен сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан укту деп түшүнөбүз делет. 20-пайда акыркы пайда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи акыркы дегенде бул кишинин устазыбыздын жазып кетүүсү менен андан деле көп, бирок антсек сабактын мөөнөтү бүтпөй калышы мүмкүн да. 20-пайда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу сабабун фи найли саваби, көптөгөн эбегейсиз ала тоодой соопко жетүүгө, ал азимул мудаафи, үстөгө босто кошулган көп соопко эгедир болууга себеп болот дейт. Далили мына муну Жамиус Сагирде келген экен. Азирети Али аалы, Аллах разы болсун, ал кишиден айтат: "Кала мен салла алейя салатан катабаллаху лаху қиратан вал қирату мислу худн" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүн жеткирип берип атат Азирети Али. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Кимде ким мага салам салават айта турган болсо, ал адамга кыйраттой сооп жазылат" дейт. Кыйрат деген Ухуд тоосундай, ала тоодой тоо дейт. Канча чакырымдыкты көктөрөп турган чакырык, канча аралыктагы болгон чакырымды ээлеп турган тоо болот. Бир салаватты чын жүрөктөн айтуу менен ала тоодой сооп турган адам баласы эгедер боло алат дейт. Анан Имам Мунауи ушул хадисти шарттап айтып атат: Ухуд тоосунчалык соопко эгедер болот дейт. Бул дегени бейишке кирет деген сөз. Анткени бейишке сообужак адам кире албайт дейт. Түбү жакшылык менен бүтөт экен да салават айткандын. Салават айткан адамдын акыры. Дуа кылалы, мунча сөз бекер эле абага айтылып калбасын. Бул сабактын дагы кадырын билип, жазып алып керектүү нерсесин иш жүзөгө ашырып амал кылсак, Кудай Таала өзү берекесин берет. Негизги илимдин максаты эмне? Жөн эле угуп коюп, бул жакшы сүйлөйт экен, же угуп коюп деп чыгарып коюш эмес. Кандай болбосун, ошол нерсенин туурасын илгеп алып, адам өзүнө керектүүсүн алып, бардыгын анан иш жүзөгө ашырып амал кылуу. Демек бүгүндөн баштап жок дегенде күнүгө 300 салаваттан айтууга ар бирибиз тырышалы. Караңыздар канча деген пайдалар айтылынды. Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Азыр биз эми бир аз азын олак мүнөткө өчүрүп, андан кийин 4-5 мүнөттөн суроо жоопко кезек бермекчибиз.